Аппақ қожа. Алымдың ақылы бойынша Анархан алымға қара жібек ләмпүктен шым, 5 мат, қызыл чепкен, суысар тебетей жасап, кепич масы кигізді. Сөйлетіне қарағанда алым ченде жоқ бір бек болды. Анархан берген тайтуяқ жамбыны чөнтөгіне салып, ел жатуға жақын Аппақ қожаны көздөй жүніп қалды. Аппақ қожаны Қашқар шарында кім білбейді. Анын атағы алда қайта кеткен. Қашқар шас, қаттуу бақыт, қақшалды қырғыздарға дағы белгілі. Бирок Аппақ қожауы же қара қожауы анысы ел үшін таушмақтуу талаш еле. Анткени баланчанын аялын оқыған екен, оорусунан айығыптыр. Бастанчанын аялын оқыған екен, түріптір деп бір дар айтса, баланчанын үйіне қондырып, жақшы көргөндүгүн айтыптыр деп бір дар айтышат. Бирок Аппақ қожанын артынан мындай ушактар чыкканы менен ар кимдин айткан гана жеринде калат. Ал атак даңктуу, кадыр барктуу кожо. Анын айтканын бүтүн Кашкар ичиндеги бек, шаңя, казы, молдо жана байлардын баардыгы ката дебей кабыл алат. Аппақ кожом айтты десе анча-мынча иштер өзү эле бүтө калат. Ошон үчүн эл арасынан чыккан ушактар өзүнөн өзү жок болот жана касиети менен билип коет деп эл өздөрү да чочулап ушакты бас кылышат. Аппақ кожо көөнө шаардагы чоң мечитте турат. Анын айтканын орундатып, атагын элге жайып турган 40 муруту бар. 40 мурутунун жыйган тергени жана өзүнүн тапканы болуп, анын байлыгы да көп. Ошончолук атагы чыгып, байлыгы ташып, мартабасы ашса да катын баласы жок. Анын эмне үчүн үйлөнбөгөндүгүн сураган киши да жок. Аппақ кожом, сизге кирип кол берүүгө бир бек уруксат сурап турат деп эшен жүгүрүп келип энтигип тура калды. Аппақ кожо чечинип жаткан калоо менен ыштанчан тартайып жарга сүйкөнгөн котур текече аркасын кашынып турду да, жатар убакта жүргөн ал кандай адам экен? Билбедим кожом. Кийинген кийимине сөйлөтүнө караганда алыстан келген кыргыз бектеринен көрүнөт деп тиги сырттан келген эшен дарга ойногон маймылдай бүгүлө-сүгүлө толгонуп койду. Андай болсо келсин. Бирок мен кийинейин деп Аппақ кожо шашып-пушуп кийине баштады. Аппақ кожомун саал иштери бар. Бүгүн жуманын түнү болгондуктан жалпы арбактарга атап узактан узак созулган Куран окуп жаткан экен деп кабарчы болуп жүргөн эшен дарбаза алдында олтурган алымдын жанына олтура калып, сиз кайсыл жерден келдиңиз? Мен сизди алыстан келсе керек дедим, Аппақ кожома. Аныңыз чын. Мен өзүм какшаалдык болом, бирок үй жайым ар кайсыл жерде деп алым эшенге компойуп койду. Мен да таап айткан экенмин го дегенсип, эшен өзүнүн билгичтигине кубанып, сакал мурутун сылап, табагын кыраа жөтөлүп, акырын гана чийт түкүрүп койду да, daaratыңыз барбы бегим? Же daarаттык суу жылытайынбы деп өтө кичипейилдик менен колун бооруна алып, алымдын оң жагына тура калды. Азыр эле үйдөн daarat алып чыктым деп, алым оң колун көкүрөгүнө кое ага карап жылмайып койду. Гафу этиңиз бегим, менин сураганыма капа болбоңуз. Ырас, адамдар ар түрдүү болот. Бири Аппақ кожомо келерде атайын күтүнүп, сезөңдөнүп daarat алып келет. Экинчи бирөө бир себептер менен daarat алууга чамасы келбей калат. Ошондуктан Аппақ кожомдун алдына кире турган адамдарды кадырлап туруу биздин вазифабыз деп эшенде кашын кагып жылмаң эттирди. Сиздин үйгө кирүүңүздү Аппақ кожом суранат деп арыдан келген кожо эки колун бооруна алып, көзүн сүзүп, кырыккандан чыккан сакалын сылап, таңырайта серптирген мурутун тектейте, мойнун короонун ичин көздөй кыңырайтып, котур кара текидей эрдин кыбыратып, өткөн пайгамбар кожолордун аттарын биринен сала бирин тизмектеп айтып келип, аягында батадагы кылып жиберди. Чоң бөлмө там. Тамдын ичи акталбаган, бирок ак чопо менен жакшыланып шыбалган. Бөлмөнүн эшигинен төрүнө чейин килем төшөлгөн. Тамдын төр жагындагы текче сыдырмактарда эски китептердин айрылган барактары жыйылып турат. Бөлмөнүн дал төрүндө салынган төшөк, төшөктүн үстүндө жаздык, жаздыктын үстүндө Аппақ кожо малдаш урнуп олтурат. Алдында кичинекей 4 чарчы стол, үстүндө чоң Куран ачылып турат. Тамдын эки жакка бетинде куураган ак кожо баштанышып, бир далай кожолор олтурушат. Алым эки колун бооруна алып, «Ассалому алейкум». Алымдын кийген кийимине, көрүнгөн сөөлөтүнө карашып, «Алейкум ассалам» дешип, олтурган кожолордун баардыгы колдорун бооруна алышып тура калышты. Алым Аппақ кожого, анан башкаларга кол берди. Тыштан ээрчитип кирген кожонун көрсөтүүсү боюнча Алым Аппақ кожонун оң тарабынан орун алды. Алым жуп олтурары менен баардыгы колдорун жайып бата кылышты.
Аппак кожо чөктүшүп олтура калып, жалпы арбактарга атап Кур'ан окуп, дагы баардыгы бата кылышты. Бул олтурган кожолордун баардыгы Аппак кожонун муруттары. Эң жаш дегени 40та, көбү кулжанын мүйүзүндөй кагырашып, ак өпкө болгон койдой жөткүрүшүп, жандары менен алек болуп олтурушат. Аппак кожонун жашы да 50дөн небе ашып калган. Кош келипсиз бегим, бирок эрте эмес же эртең эмес келишиңизге жол болсун деп, Аппак кожо сүзгөн көзүн ачпай, көк ала сакалын сербейтип, ээлин көтөрүп, мойнун алым жакка саал буруп койду. Эмне дээр экен дегенсишип олтурган кожолордун баардыгы алымга тигилишти. Байлыгым ашып, мартабам чоңойду эле кожом. Бирок жалгыз бир тууган карындашым 3 жылдан бери оору. Ошого тумар же ичиртки жаздырып алайын жана өзүңүз менен таанышып кол беришейин деп келдим эле деп, чөнтөгүнөн тайтуяк жамбыны Аппак кожонун алдындагы тепирейген кичинекей стол үстүнө койду. Бечаранын карындашы аман эсен айыгып, мартабасы дагы көтөрүлсүн дешип, олтурган ишен кожолордун баардыгы дагы күбөлдөшө бир ирет бата кылып жиберишти. Аппак кожо камыш калемин алып, ар түрдүү нерселерин жазууга киришти. Берки ишендер болсо, алымдын алдына чай, нан коюп, түрдүү хикаяларды айтууга киришти. Айрыкча алымдын марттыгына таң калышып, карындашыңыз аман эсен айыгып кетсин деп, улам-улам кайталап бата берүүдөн жадашпады. Мынаңыз бегим, бул тумарды оң колтугуна таксын. Мына бул тумарды дайыма жатканда башына коюп жатсын. Бул кагазды жылуу сууга чылап ичип жиберсин. Мына бул кагазды болсо башынан 3 тегеретип, 3 жолдун айрылышына көмдүрүп таштаңыз деп, Аппак кожо дагы толуп жаткан кагаздарды берип, бир аз ойлонуп турду да, эгер карындашыңыз ушул жерде болсо, бир аз дем салып берсем болор эле деди. Жакшы болот кожом. Карындашым макул десе сизди үйгө ээрчитип барармын же мында алып келермин, деди да, алым бир азыраак кожого карап туруп, Аппак кожо эмес эле акмак кожо экен го. Касиети күчтүү, баардык нерсени айттырбай билип турат дечи эле, такыр эчтеме билбейт экен го деп ойлонуп, акырын гана мыйыгынан күлдү. Жакшы болот. Жан дилим менен даярмын деп Аппак кожо айтканда, ошондой кылыңыз дешип, алымдын туруп баратканын көрө коюшуп, эшен кожолор андан мурда тура калышты. Алым Аппак кожо менен кол алыша, анын колун жибербей кармап туруп, өзүңүзгө акыл салып кеңеше турган бир ишим бар эле. Эртең же бүрсүгүнү келсем кандай болор экен? Келиңиз бегим, келиңиз деп, Аппак кожо алымдын колун кош колдоп кармап силкилдетти. Алым кожолор менен коштошуп чыккандан кийин, эми Анархан менен акылдашып, дагы эмне кылуу жөнүндө ойлонду. Бир бечара. Күн батууга жакындаган убакта алым аттарын суугарып, жем берип, чөп салды да, таракты алып аттардын бою башын тазалай баштады. Кара жорго жем жешин токтотуп, кашынган жерин алымга тосуп, эрдин кыбыратып, анда-санда башын ийкей, ошентип кашы дегенсип шүйшүнөт. Алым ушинетип аттарды тазалап жатканда сырткы чоң дарбазаны каттуу ачып, Дарыяхан жүгүрө кирип келе жатып аптыга "Алым" деди. Бир нерседен каттуу корккондой, алым дешин жана Дарыяхандын жүгүрүшүн көрүп, бир балекет чыкканго деген ой алымды чочутуп жиберди. Дарыяхан өңүн кубартып энтиге жүгүрүп келип, алымга тигиле карап алды да, башка эч сөз айтпай үйгө карай жүгүрдү. "Эмне болду, Дарыяхан?" деп, анын артынан алым ээрчий басты, бирок ал эч жооп бербестен жүгүргөн бойдон үйгө кирип кетти. Алым аябай таң калды. Эмне болду? Мен жөнүндө бир окуя болдубу деген ой менен ал көчөгө карай басты. Дарбазаны ачып көчө жакты карады. Эч кандай шектүү окуя билинбейт. Бирин-серин адамдар аркы-терки өтүп жатышат. "Алым" деп шашыла чакырган Анархандын үнүн угуп, алым шашылбай басып, эшик алдында турган Анарханга барды. Анархан Дарыяхандын эмне жөнүндө шашылып келгенин кыскача түшүндүрүп салды да, "Тез бар. Ал ошол жерде жок болсо, акырын сураштыр. Күт. Албетте бул иштен Каныбекке эч кандай жардам болбос, бирок мага жардам кыласың. Билесиңби, Алым? Анын атасы Бакирахун, энеси Хатчахун экөө менин энем Алтын көкүл Раушанга жана анын күйөөсү Жолойго кандай жардам бергенин. Акча карызынан эмес, мени ошолордун адамгерчилик карызынан куткар. Эгер ал кыз ошол ыпылаз ишти өзү каалаган болсо, анда жайына коюп кайра кел. Аргасыз барса, карызы болсо бул акчаны төлөп куткарып кел. Ал кыз бизге бөс токуп жүргөн, бирок эмне үчүндүр көптөн бери келбей калган" деп Анархан акча берди. "Бүгүн түнү Ли Чанфуга барышым керек эмес беле?" деп алым чыны менен баргысы келбеди.
Егер мен десең бар, жоқ, мені Қаныбектен айлансынан ғана алдап жүрем десең барба, деді да Анархан үйге кіріп кетті. Бүгін түні жолығышып Қаныбекті бошату үшін ақылдашуға Алым түнде барып, Личанға убада беріп келген. Анда жалғыз Личан емес, башқа жолдоштары да болады. Ошондуктан Алым эми эмне кылуу керек? Ийинге кире албай жатып куйругуна калбыр байлаган чычкандай болуунун кереги эмне? Өзүбүз Каныбекти бошото албай жүрүп, кайдагы бир кыз жөнүндө камкордуктун зарылчылдыгы кандай? Балким, ал кыз ошол кесипти каалаган чыгар. Ал жөнүндө ошол жерден бир чатак чыгып кетип, бир балакетке дуушар болсом эмне болот? Анда мени ким бошотот деп, Алым терең ойго түшүп олтурганда Анархан эшиктен баш бакты да: "Алым, адамгерчиликке салып ойлонуп көрчү. Эгер баягы айткандарың чын болсо, аки сүтүн эмген энеңдин карызынан кутулуу үчүн бир нече айдан бери куурап жүргөн жоксуңбу? Сүйгөнүм Каныбек үчүн. Алым, ак сүтүнөн кутулсун үчүн менин жакшылык кылган жерим жокпу? Алым, ак сүтүм эмген энеси үчүн бир нече ай ойлонуп жүргөндө Анархан өз энесинин карызы үчүн бир ирет ойлонуп койсо кантет экен? Эгер мен айткан кызды жамандыктан куткарып келсең, айланайын эне, азырынча колумдан келгени ушул деп, Анархан байкуш алтын көкүл Раушандын арбагына бир ирет чаалынып койсо, жаман болбосо эле го. Алым Анарханга карап, эч сөз айта албады. Анархандын ара бир сөзү бетине күбө болуп сүртүлүп тургандай сезилди. Ал ошол калоо менен бир аз ойлонуп турду да, жаткан үйүнө карай басты. Алым өзүнүн кийимдерин кийип алып, Анархандын төтөлөтүп айтуу боюнча базарга жөнөдү. Ал майда чүйдө сатма же мал базарга жөнөгөн жок, өзүн өзү сатуучу аялдар базарына жөнөдү. Мал базардын батыш жакы четинде азыраак аянтча бар. Аянтчанын эч кандай тазалыгы жок. Тазалыгы жок болсо да түркүм кийинген аялдар олтурат. Олтурган аялдар арасында кемпирлери да бар. 13-14 жаштагы кыздар да бар. Бардыгында тең алып саткан эч нерсе жок. Күнү-түнү чабактаган жайкы аптапта олтурушкансып, күн батып баратса да, колдорундагы кичинекей оромолдорун булгалап желпиген болушат. Бардыгынын кийимдери жупуну, бирок анчалык начар эмес. Беттерине эндик сүйкөп, каштарына осмо коюп, чачтарын түрдүүчө тарашкан. Секелектердин кырктырып, саамайларын жаактарынан чыгарып, кочкор мүйүз кылып койгондору да бар. Алым бул базардын четине барып тура калды. Отурган аялдардын арасында эркектер да жүрөт. Алардын кийген кийимине, шылкылдаган кызымтал жүрүшүнө караганда бай уулдары же байдын приказчиктери сыяктуу. Аялдардын бардыгы эркектерди өзүнө чакырып, биринен бири талашып, каштарын серпип, шыңк этип, кыт-кыт күлүп, терс бурулуп кетип, соода жөнүндө сүйлөшүп жатышат. Бири жаштыгын, бири сулуулугун, бири арзандыгын, кыскасы, ар ким өзүндөгү өзгөчөлүгүн айтып, боло турган иш жөнүндө анча-мынча тыйын тыпырдын өйдө ылдыйын талашууда. Атайын келген базары ушул болгондуктан Алым уялып турууну таштады. Анархандын айтуусу боюнча аялдардын түрү-түсүн байкап, издеген адамын карайт. Элден укканына жана эл ичинен көргөнүнө караганда, бул олтурган аялдардын бардыгы дээрлик жугуштуу оорулар менен ооругандай көрүнүшөт. Ай жигит, бери бас, экөөбүз арзан соодалашабыз деп, жашы 40-тарга барып калган бир аял жаналы калбай Алымды чакырды эле: "Калп айтат, мен арзан сүйлөшөмүн" деп, бир сулууча келген картыраак аял Алымды билектен алды. "Кое бер, абийирсиз" деп, Алым колун жулуп алды. Баягы аял эрдин кемшиңдетип, тилин чыгарып, мурдун бырыштырып, мойнун кежирейтип, Алымдын сөзүн туурап калды эле, айланасында турган аялдардын бардыгы каткырып калышты. Төмөнкү четте бир кыз олтурат. Жашы 16-17 чамасында. Кыйылган каштан алдында карагаттай кара көзү тунжурап, аппак жүзү кайгыга баткандай сумсайып, кара түнгө учургандай кабагы бүркөлүп, майла өргөн кара чачы ай далада төгүлүп муңайым олтурат. Башка аялдар сыяктуу жулунуп, бирөө менен сүйлөшпөйт. Алым ал кызды Анархан сүрөттөп айтканга саал гана окшоштурду. Анын өңү өтө жүдөө, көзүндө салаалап аккан жаш. Мүмкүн чексиз кордуктун айынан ушундай болуп калган чыгар деп ойлоп турду да, жакындап басып барганда: "Өлүгүңө наалат көкбет. Сен менин акымды актабайсыңбы? Эл катары сугулуп, өз соодаңды чыгарбайсыңбы?" деп арыдан бир аял келди да, кызды башка муштап, санынан чымчып алды. Көзүн сүзө кабагын чытып койгону болбосо, кыз ал катынга каршы эч нерсе деген жок. Бул аял ушул жерде олтурган бир топ аялдардын кожоюну сыяктанды. Ал аялдын өңүнүн кер сарлыгына,
көздөрүнүн алдындагы көгүлжүгөн жана бүкүйүңкү тартып басканына караганда аялдын бел оорусу бардыгы алым үчүн түшүнүктүү болду. Алым тиги кыздын жанына жакын келди да: "Сиз менен сүйлөшүүгө болобу, карындаш?" Кыз акырын көзүнүн жашын сүрттү да, салмак менен туруп акырын гана: "Эмне жөнүндө сүйлөшмөк элеңиз?" "Эмне жөнүндө сүйлөшмөк элек? Тетигилер эмне жөнүндө сүйлөшүп жаткан болсо, биз да ошол жөнүндө сүйлөшөбүз да", деди да, ушинетип айтканына бети чыдабай, бүткөн бою дүрүлдөп, бети кызарып, Алым төмөн карап кетти. Кыз кайрып сөз айтпады. Безге кармагандай эрдин кыбыратып, бир сөз айтууга көңүлдөнсө да айта албай, оң колу менен кожоюндук кылып турган аялды көрсөттү да, көзүнүн жашын сымаптай мөлт эткизип олтура кетти. "Ай, эмне болду? Эмне үчүн дурустап сүйлөшпөй олтура кетесиң?" деп баягы аял чуркап келип, кызды колунан силке тартып тургузуп муштайын дегенде, Алым тиги аялды кармай калып, ал аялды ошол кармаган бойдон жерге ургусу да келе түштү. Бирок ойлонуп сабыр кыла, бир азга чыйрала: "Мен бул адамдын күнү түндүк өмүрүнө кардармын. Баасын айтыңыз." А бул кызымды күнү түнгө бере албаймын. Кызым жаш, эч адам колун кармап, бетинен сүйө элек. Ошондуктан кызымдын баасы кымбат, тузу ачуу. Кийген кийимге караганда бул кызымдын пулуна чыдабайсың. Андан көрө башка кыздарыма сүйлөш деп, аял тетир басты. "Токто, кеп кийимде эмес. Адамгерчилик абийирди сатып издегениң пулда", деп Алымдын ачуусу келе түштү. Жакшы болот", деп баягы аял дароо жумшай түштү да: "Жата турган үйүң, тамагың менден, иче турганың да менден. Эртең ушул убакка чейин кызым колуңда болот. Ошонун баардыгы 10 сээр төлө", деди. "5 сээр. Жок, 10 сээр. 5, 8, 5. Түсү ийги жигит көрүнөсүң. Сиздин сиздигиңизге 7 сээр. Мындан 7 пул кемибеймин". Анархан айткан кыздын өзү ушул экенин так билсе, Алым соодалашып олтурбайт эле. Аны соодалаштырган жалган тааныганы болду. Ал тиги катынга 7 сээрин бергенде: "Бул кыздын колума келгенине 3 күн болду. 3 күндөн бери өз кызымдан артык көрүп жүрдүм эле", деп далдалчы аял бир аз бышаңдап ыйлап, кыздын бою башын сылап сыйпап туруп: "Дагы азыраак бирдеме кошуңуз", деп Алымга карап күлүп койду. Жок, кошо албаймын. Деги кызыма чайлык бирдеме бересиңби?" "Аны өзүбүз билебиз", деп Алым тишин кычыратып, далдалчы аялдын бузуктугуна, ач көздүгүнө, жаш кыздын ушундай ишке кабылтып олтургандыгына кыжыр кайнады. Алым менен кызды ээрчитип алып, баягы аял базардын түндүк тарабындагы аарынын бузулган уйгундай жаман тамдарын карай жөнөп калды. Тамдардын арасы булганыч, майда-майда жол. Бул үй сымаптардын баардыгы тартипсиз түрдө салынган, сырты шыбалбаган, төбөлөрү жалпак. Бир үйдөн мас болуп ичип жаткандардын үнү чыкса, экинчисинен шалактап каткыргандардын үнү чыгат. Алым менен кыз бир жаман тамга кирди. Тамдын оозгу бөлмөсүнө 2 гана адам олтуруп тамак ичерлик, төркүсү болсо 2 гана адам сыйып жатаарлык. "Тупахан!" деп баягы аял далдалчы аял ачуулуу үнүн чыгарганда, колуна шыпыргы кармаган бир катын жетип келди. Далдалчы аялдын тапшыруу боюнча ал аял үйдүн ичин шыпырып, 2 адамдык тамак жасоого камданды. "Мына ушул үйдө дооран сүрүп жата бересиз", деп далдалчы аял тиги ыйлап турган кызды сандан чымчыды да акырын чыгып кетти. Алым үчүн кыздын көрүнүшү аянычтуу. Анын өңү мүнөт өткөн сайын кумсарып, эрди көгөрүп, бүткөн бою калтырап, суусуз чөлдөгү гүл сыяктуу сулуу беттин нуру өчүүдө. "Олтур, карындашым. Капаланып ыйлагандан эмне? Мындан эмне чыгаар дейсиң? Олтуруңуз, сүйлөшөлү. Турган турпатыңызга караганда эч жамандыкка кыйгым келбейт. Жүрөгүңүз жүрөгүмө, тилегиңиз тилегиме жакын сыяктуу, бирок кандайча себеп менен бул орунга жүргөндүгүңүз мага табышмак", деп Алым улутунуп койду. Тиги кызды өтө аяган көрүнүштү. "Мен бир бечара. Кандайча болуп бул жерге келип калгандыгымды айтууга кубатым жетпейт. Айтууга менин кубатым жетсе да, угууга сиздин кубатыңыз жетпес. Эгер адамгерчилигиңиз болсо, мен жоксуз да болсо бирөөнүн ардактаган эркеси элем. Ушинетип кор болдум. Жайкы гүлдөй жайнаган жайдар элем, сабагына дарт түшүп соолуган гүлдөй солуурума аз калды. Бирок адамгерчилик менен өлүү менин милдетим. Эгер өзүңүзгө адамгерчиликтен чыгып, мени да адамгерчиликтен чыгара турган болсоңуз, мына шамшар. Бул шамшарды чыгара сиз менин жүрөгүмө же мен сиздин жүрөгүңүзгө кадамакмын.
деп қыз қойнынан қош мүйіздүү шамшарды суырып шығып, ортоға таштап қойды. Қыздың адамгерчиликтүү айбаттуулугуна кубангандай, алым көзүн быжырайтып турду да, токтоолук менен: "Рахмат карындашым. Бирок менин мактанып, сиз ойлогондой эмес. Бирок менин максатым сиз ойлогондой эмес. Ал менин максатымды билүү үчүн эң мурун өз жайыңызды айтыңыз. Балким сизди ушул азаптан куткараармын же жүрөгүңүзгө шамшарыңызды сайып кетээрмин" деп оюнун чындыгын далилдегендей алым кызга маанилүү карады. Чолок суроолорго жооп беришип бир топ олтурушту. Кыз көп ыйлады. Эң акырында: "Атам Бакирахун кыйын кайраттуу киши болот. Ошол кайраттуулугунун аркасында атам эч кимге кор болбойт. Эмгеги менен эптеп күн көрөт. Бирок Жолой деген кишинин качышы жана атасынын өлүшү жөнүндө Зуннахунбек менин атама шектенет. Ак болсо да кара болсо да эптеп атамы жоготуу ишин Зуннахун биздин жакын тууганыбыз Жумахун деген кишиге тапшырат. Бир күнү биздин короого бир кара жорго качып келип кире калат. Ал жорго кимдики экенин, кайдан качып келгенин атам билбейт да. Атам ал жоргону короодон чыгарып жибере турган болгондо: "Кой, чыгарбай байлап кое тур. Эки жактан сураштырып ээсинен сүйүн чалабыз" деп Жумахун болбой байлаттырып коет. Жумахун көздөгөн максатын иш жүзүнө ашыруу үчүн Шангуандын кең сааларына барат. Бул учурда Шымпангуандын кара жоргосу түндө короосунан жоголгондугу маалым болот. А сиздин кара жоргону Бакирахун деген кесеп ууру уурдап барып тамына байлап койду деп ээрчитип келип, байлалуу турган жоргонун үстүнөн чыгарат. Атам ууру делинген сөз менен камакка алынат. Эмне закондун бардыгын Шымпангуандын колунда. Кимдин кандай жазалаймын десе да өз эрке. Бакирахундун уурулугу, кесептиги ашкер болду. Мындай ууру кесепти жоготуу керек деп атамды дарга астырып өлтүрөт. Шорду энем ботодой боздоп, 2 жашар мени кучактап кала берет. Атамдын Жумахун колдуу болгондугун да сезет. Бирок уйгурлардын канга каналуу адаты боюнча энем кек алуунун амалын таппайт. Арадан 6 ай өтөт. Энемдин кекенип жүргөнүн Жумахун байкайт. Көп узабай баш калкалап турган үйүбүз, үй ичиндеги буюм тайымыбыздын бардыгы өрттөнүп кетти. Энем экөөбүз таптакыр караманча калдык. Үй ким колдуу болуп өрттөнгөндүгү белгисиз. Мен жаш, энем улгайып калган. Ошого карабастан энем экөөбүз тырмалап оокат кыла баштадык. Экөөбүздүн жыйган тергенибиз ооздон артып, татынакай кийим-кечеге жетишти, бирок ишибиз дагы чаташа чатагына айланды. Жалилахун деген шаңыя тууганыбыз мени уулуна алып берүү үчүн энеме жуучу жиберет. Энем жуучуларга жок деген жоопту берет. Анткени анын уулу келесоо боло турган. Ошондуктан энем мени көз жашымдын корксо керек, мен шаңыя башым менен жуучу жиберсем, кызын уулума бербейт деп Жалилахун энеме эрегишип калат. Акыры бул эрегиштин аягы кыйын болду. Колдо бар дүнүйөбүздөн бир катарын мындан 2 жыл мурун сатып, 15 жылдык салыгыбыздан кутулганбыз. Бирок ага карабастан Жалилахун Шангуан менен сүйлөшүп, салыгын такыр төлөгөн жок дегизип, бизге дагы 15 жылдык салык төлөөнү буйрушту. Энем экөөбүз колунан иш келе тургандардын бардыгына барып арыздандык. Эч нерсе чыккан жок. Биздин таламыбызды талашуучулардын колунан да эч нерсе келбеди. Ыйлап сыктап, үй жай, чыны чайнектен өөдө сатып, дагы 15 жылдык салыкты төлөдүк. Бирок энемдин бутуна кызыл жүгүрүк, өпкөсүнө учук жабышты. Үй жок, төшөнчү орун жок. Турмушубуз оор абалга айланды. Бир жакын санашкан тууганыбыздын үй кепесинен орун алып, эптеп энемди багуу үчүн Кермахун деген байдын бөзүн токуу ишине кириштим. Ага ошол Кермахун деген байдын зайыбы Анархандын күчү менен киргенмин. Анткени менин ата-энем да Анарханга бир убакта жардам кылган эмиш. Жанымды үрөп жүрүп күнүнө 2 бөз токуп бүтүрөм, бирок мени жаңы келдинсетип, Кермахун акымды алда канча кем төлөйт. Амалым канча? Аргасыз иштөөгө туура келди. Тапкан табылгам энем эмес, өзүмдүн бир маал иче турган тамагыма да зорго жетүүчү. Муну билип, Анархан мага жашырын акча берип жүрдү. Бир күнү таң ата кетип, түн ортосуна чейин иштеп 3 бөз токудум. Акымды да күндөгүдөй көбүрөөк алдым. Энеме дурустап тамак жасап берүү үчүн жарым кадакка чыкпаган эт, май, жарым кадак күрүч алып үйгө келдим. Бирок энем күндөгүдөй эмес. Дарманы кеткен, 2 көзү кызарып шишигенче ыйлаган. Мага карабай дагы ыйлады. Эптеп жасаган тамагымдан да жебей койду. Эне, эмне ыйладың? Тамактан жесең? Жок. Адамгерчилигиңди кетирип,
Абийирсиздик менен тапкан тамагыңды ичпеймин. Жалгыз сен деп, сени калкалап далай азаптарга түштүм эле. Өлгөндөн калган керезим кор болуп калабы деп, түн уйкумду, күн тынымымды коюп, адал эмгегимден тапкан тамагым менен сени бактым эле. Күнкөр болуп, эч кимге адамгерчилигимди саткан эмесмин. Адам үчүн адамгерчилик асыл, кымбат нерсе. Мына ошол кымбат нерсени өлөөрүмө колумдан чыгаргым келбейт. Колдон келсе, адамгерчилик жөнүндө ааламга жар чакырсам болоор эле. Амалым жок. Мейлеме. Колдон келбесе асылып, жетпести кууган менен да болбойт. Кайыр кош. Бүгүндөн ары мени эне дебе. Мен сени балам дебеймин деп, энем буркурап ыйлап жатып калды. Мен эс жинди сыяктандым да калдым. Энемдин айтканынан эч нерсе түшүнө албадым. Эне, ачык айтчы. Эч нерсе түшүнгөнүм жок дедим. Түшүнбөсөң мындай. Бөс токуган жерде иштеймин деп, мени алдап, көрүнгөн тамдын бурчунда өзүңдү өзүң сатып жүрүктүрсүң. Ким айтат? Элдин баары айтат. Мына буларды айтып олтурат деп, энем жанында эки аялды көрсөттү. Дал ошол учурда мен өзүмдүн эмне болуп кеткенимди да билбей калдым. Бул сөздү айтпаган адам жок деп, эки аялдын бири энемдин сөзүн кубаттады. Бөс токуу ишине жаңы үйрөнүп жүргөн сен эмес, бала күнүнөн бери бөс токуган, абдан машыккан жана биринчи бөс токугуч болуп атыккан Бөбөкан да күнүнө эки бөздү зорго токуйт. Жаным эне, мен бүгүн 3 бөз токудум. Оо, дешип, энемдин жанында олтурган эки аял тең беттерин чымчышып туруп кетишти. Амалым канча? Ак да болсом кара болдум. Бул кызы гана эмес, энеси да ушундай экен. Болбосо өзү эрге тийбей же кызын сатпай, бир нече жылдан бери кантип жан сактап келди деп, Айыл ападан да чуулуу ушак чыкты. Мурун келип энемдин ал жайын сурап тургандардын аягы такыр тыйылды. Шундуктуу ушактын себеби менен бөз токуу ишине барбай калдым. Энемдин жүрөгү араң гана соккон сыяктанды. Мен кийинки күндөрдө өзүмдү эмне кылып, кандайча туруп, кандайча олтурганымды да дурустап көзүмө элестете албаймын. Кандайдыр жанагы мени тиги жерде бышкырып турган аял барып калды да, ал жайыбызды сурап, бизге кошулуп ыйлап, кандайдыр энемдин төркүнү тараптык болуп чыкты. Силерге жакшылык кылайын деп, базардан азыраак эт, май, күрүч алып келип тамак жасады. Бирок энем ал тамактан жешпей, биз менен кош айтышты. Бул катын эки бөз алып келип, энемди өзү ара жууп, ак кепиндеди. Энемди ара жууп, ак кепиндетүүгө жана жаназасын окушууга андан башка эч ким чыкпады. Элден угулган, ушактан улам шайыктагы мүрзөлөрдүн арасынан энеме жай бербеди. Көчөдө жүргөн бир кайырчыга ак төлөп, бир тамдын бурчунан энеме жай каздырып, түн ичинде энемдин сөөгүн мындан 3 күнү илгери жанагы аял экөөбүз көздөн далдаа кылдык. Жүр садаган, өлгөндүн артынан кошо өлөтпелик, биздикине барып туруп тургун. Энең раматылык жакын эле сиңдим эле, бирок көптөн бери көрүшпөй жат болуп калышыппыз. Кайыр сиңдимди өз колум менен узаттым. Эми анын арбагы үчүн сени багайын. Эгер макул десең, убал сообуңду мойнума жүктөбөө үчүн сүйгөн жериңе берейин, же өз оюңча болоорсуң. Азырынча кайгы капаңды басып, акыл эсиңди жайып алганча менин үйүмө барып тургун деди. Дал ушул учурда мен шордууга бул аялдан башка карашаар эч ким да жок. Жана бул аялдын сөзү мага абдан жылуу учурады. Ал аялдын кандай адам экендигин талдап олтуруу оюма да келген жок. Түнү менен ээрчип мында келдим. Мына бүгүн 3 күн болду. Бүгүн эртең менен туруп, сенин энең үчүн жана сен өзүң үчүн 50 сээр чыгым болдум. Көрүнгөн эркектерге өзүңдү сатып, чыгымыңды төлө деди жанагы аял. Мен буга аябай каршылаштым, бирок 3-4 аял мени чачта уруп, жанагы базарга сүйрөп алып барышты. Ал базарда кимдин бары жоктугунда байкай алганым жок. Мына, ага, менин жайым ушундай деп, кыз ортодо жаткан шамшарды сабынан кармай калып, тунжурай түштү да шамшарды кайра ордуна койду. Не деген ырайымсыздык, не деген жүзү каралык. Эгер Кудай бар болсо, эмне үчүн ушундай шумурайларды жаратат болду экен деп, алым ойлонуп кызга боор ачып, зейини кейгендиктен өңүн кумсартып, тиштерин кычыратып, муштумдарын түйгөндө анын көзүнүн кычыктарына билинер билинбес жаш пайда болду. Алым көпкө чейин ээрдин тиштеп олтурду да, атың ким, карындаш? Кыз көзүнүн жашын чууртуп төмөн караган калыбы менен акырын гана, Гүлсарахан. Алым жалт карай салганда Гүлсараханда башын көтөрүп,
Сиз эмне чочудуңуз дегенсип, алымга тигиле оң колун акырын гана Шамшарга карай сунду. Сиз Дарыяхан деген кызды тааныйсызбы? Дарыяхан? Кермакун байдын ашмачы кызыбы? Ооба, деп алым кубангандай мээримдүү карады. Ал мени менен бирге бөз токушкан жетим кыз болуучу. Кермакун байдын зайыбы Анархан ашмачылыкка алып кеткен. Ал мени ашмачы бол деген, бирок мен энемди таштап бара албаганмын. Аны сиз кайдан тааныйсыз деп Гүлсарахан алымга карай жүткүнүп койду да Шамшарын койнуна салды. Алым жооп бергиче болбой баягы аял кирип келип, кандайсыңар деп сумсайып койду. Анын мындай сумсайышынан алым эмнегедир сезгендей мустоюп турду. Эң жакшыбыз, деди. Сен, жигит, мени алдыган турбайсыңбы? Күнү түнүнө 20 сээр төлөгөн керек экен. Сен 7 гана сээр төлөдүң. Эми эмне дейсиң? Эми 20 сээр төлө. Төлөбөсөң 7 сээриңдин акысы бүттү. Үйдү бошот. Төлөй да албайм, чыга да албаймын. Чыгарамын, деп далдалчы аял атыраңдап атырыла баштады. Мен келгенде үйдү бошотпой турган ким деп тыштан бир жигит кирип келип, тебетейин бир жагына баса кийип, эки бүйрөгүн таянып тура калды. Бул жигит ушул жердин Шаңыясынын уулу, жашы 25-терге барып калган чарчы бойлуу, өңү кара, муруту жылбырска зөөкүр жигит. Анын күндүзгү кесиби арак ичип, жорго салдыруу, түнкүсүн ушундай жерлерде болуу. Шаңыянын уулу болгондуктан анын айтканын көп адамдар коркконун да орундата берет. Анын айтканын орундатпаган адам чоң кырсыкка калат. Тура кой, шордуум, Шаңыянын уулуна үйдү бошотуп бере салгын деп далдалчы аял дагы кергиштеп, мойнун жогору көтөрүп, мурдун чүйрүп, оозун чомройтуп алымга карап калды. Кийими жупуну, маңы жапыз адамдарга даражасына чоң адамдарды же бай уулдары менен приказчиктерди көрсөтүп, таманга кагып кубалап жиберүү бул аялдын башынан берки адаты боло турган. Акысын төлөп коюп, кандайча кете берем? Сен мени менен каяша айтышың келеби? Менин ким экенимди билбейсиңби деп тиги жигит алымды жакадан кармай алып муштап жиберди. Алым Шаңыяны менен уулун көмүлөтө түртүп жиберип, жүгүрүп барды да эшикти ичинен илди. Далдалчы аял чаңырып бакырайын деди эле, алым чөнтөгүнөн тапанчасын сууруп алды. Урууга умтулуп келе жаткан Шаңыянын уулу көзүн алайтып кетенчиктей калды. Эгер экөөңөр кың эткен үн чыгара турган болсоңор, жаныңардан үмүт кылбагыла деп алым тапанчаны кезеп туруп, карындашым, экөөнүн колун аркасына байла. Далдалчы аялдын жүрөгү оозуна капталаган бойдон бурчка барып тыгылды. Шаңыянын уулу башка каршылык кыла албады. Маңдайына карата сунулган тапанчанын оозу ага жан алуучу жалаңгач сыяктанды. Ысыган бою муздап, мастыктан алакчакмактап көзү ачылды. Кыз экөөнүн тең колун аркасына байлап, кыйкырбасын үчүн ооздоруна чөпүрөк менен таңды. Тиги кулпуну ала чыгып сыртынан кулпула, карындашым деп алым Гүлсарахан менен тышка чыкты. Достор, куугунчу кууп келип калабы деп шектенген алым Гүлсараханды колунан алып, тар көчөдөгү тамды түптөй каттуу жүгүрүп келе жатты. Мындай каттуу жүгүрүштү жана коркуп шашышты биринчи ирет баштан өткөрүп бараткандыктан Гүлсарахандын жүрөгү алуу учуп, анда-санда артын кылчактай карап, алымдын күчүнүн көөсү менен бирде шыпылдай, бирде жүгүрө басып, көздөрүнүн кычыгына куйла калган терин жоолугу менен чалабыла сүртөт. Ал экөөнүн ушунетип келатышкандыктарын куттуктагансып, чыгыштагы ай жаңы көтөрүлдү. Айдын батыш жакы четинде кичине гана кемтик, бирок асман кирсиз болгондуктан айдын жаркырашы, ааламга жарык нурун чачышы кандайдыр көңүлгө сүйкүмдүү, көрүүгө кубанычтуу, кордук көргөн момундарга мол шыбага чачкандай болду. Алым мерчетиндүү жерге жакындаганда арка жагын карап тура калды да, адымын дагы шилтей берип, коркунучтуу жерлерден өттүк, эми Кудай сактасын, жайбассак да болот деп белине курчанган жоолугун чечип, бир учу менен мончоктолгон терлерин сүртүп, мурункуга караганда алды канча жай басты. Бул көчөлөр шаардын четирээк жагы болгондуктан эшик алдында кыңылдап отурган Кытай чалдары чапанын түргөктөй мойнунан салып, алкымдап көптүрүп, көчөнү башына көтөрүп ырдап келаткан уйгурлар эмес, кайдадыр Кытай арак же мусалла ичип мас болуп, мезгилинен кечигип келаткан бирди жарым мастар да көрүнбөйт. Элдин баардыгы тегиз жаткандыктан жылтыраган от жок, арсылдаган ит үнү, пош-поштогон арабакечтердин кыйкырыгы улбайт. Тек бүгүнкү айдын жарыгы белгисиз бир керемети менен жер жүзүндөгү кыбыраган жандын баардыгын түбөлүккө тынчуктатып салган сыяктанат. Гүлсарахан шаардын бир далай жерин жакшы биле турган, ошондуктан алым ээрчитип бараткан жактан кандайчадыр бир коркунучтуу шек алгандай,
Алым аке, біз қайда баратабыз? Алым Гүлсарахандын шектүү суроосун сезе койду да, чынын айтсам көчөдө чыр чыгарбасын деген ой менен үйгө баратабыз. Анархандар ушул жердеги бир Кытайдан жаңы үй сатып алган деди да, басышын кичине ылдамдатты. Гүлсарахан ишенип, бир аз эс алып көңүлү жайлангандай дагы бир топ жерге шыпылдай басты. Алым дарбазаны ачып, Гүлсараханды кийирип, дарбазаны кайра жаап бекитти да, ушундай тура тур, мен үйдөгүлөрдү ойготоюн. Жарайт, деп көздөгөн жерине аман эсен келгендигине кубангандай, Гүлсарахан элпек жана жайдар үнүн акырын гана чыгарды. Алымыңды дагы карасаңчы балам, ал мынча эмне кечикти деп, алымдын тагдырынан чоочулагандай Жинхуа улутунуп койду. Ай, апай, күн баткандан бери көчөгө эчи жолу чыктым. Даут акын канча жолу чыкты? Санже дарбазанын алдында канча олтурду? Өзүңүзчү? Өзүңүз дарбазадан баш чыгарып канча жолу көчөнүн эки жагын карадыңыз деп, Личан колуна кармап олтурган талдын кичинекей бутагын ары бери толгоп койду да, биз карагандан келе турган болсо, алым алда качан келмек? Ал соо эмес, ага бир балекет болду. Кожоюну Керимахын үйүндө жок беле деп, Даут акын коңур үнүн акырын гана чыгарды. Даут акын алым менен лиге курбалдаш, бою нооча, көзү чүңкүр, кабагы терең, бети субагай, муруту жаңы чыгып келе жаткан кара жигит. Анын москоол колдорунан чоорлору, муундарындагы кесиктери эмгектен талбай көп иштегендигин көрсөтсө, анын күнгө күйгөн көкүрөгүнүн ачык жакадан дагдайып көрүнүп турушу опсуз, карылуу жана эрдигине күбө болгонсуп турат. Кожоюну жок, ошон үчүн алым ээн эркин жүрөт да. Мында канча келди? Экөөбүз Каныбекке энче жолу бардык. Ар качан айткан убагында келүүчү деп, Ли капалангандай ордунан тура калганда, алым сырттан кирип келди. Мына, деп Санже чексиз сүйүнгөндүгүн билдиргендей секире туруп, эки алаканын бириктире бооруна кармап турган жеринде секире кетти. Балам, мынча кечигип кайда жүрдүң? Мынча эмне тердедиң деп, Жинхуа алымды утурлай басып, кучактай, энелик жүрөктөн чын мээримдүү ыкыласы менен анын маңдайынан терин сүрттү. Алым эмне үчүн кечиккенин себебин кыскача айтты да, ал кыз мени менен бирге мында келди. Эгер энем капа болбосо, мында 1-2 күн туруп турсун. Мен сен үчүн эч качан капа болбоймун. Бери чакыр, деди Жинхуа. Алым артына бурулганча Санже бүргөдөй секире чыгып кетти. Санжеден илгери кирип келген Гүлсарахандын жүрөгү шуу этип, бүткөн бою дүрүлдөп, өңү кумсара түштү. Иличандын жылмайышы, Жинхуанын мээримдүүлүк менен олтурууга чакырганы, айрыкча Даут акындын суктана кубанып оозун ачыла, эки колун боорун алып салам берип турушу Гүлсараханга эч кандай таасир кылбады. Анын көзүнө мына булар жат, адамга жакшылык кылбай турган, алданган олжо табылса ошого гана кубаныша турган, байыркы жомоктогу мыкаачылар сыяктуу көрүндү. Энеңдин сиңдиси боломун деп алдаган жанагы бузук катындын да өткөн бузук алым сыяктанды. Мени алдаган экен деп ойлоду ал. Дал ушул учурда дарбаза тыкылдады. Биздин аркабыздан келген куугунчу деген ой алымдын көңүлүнө кылт эте түштү. Ли, акырын барып билчи деп, алым Линин артынан кошо басты да, эшиктен баш багып, чөнтөгүндөгү тапанчасын эптей кармады. Дарьяхан, түн ичинде эмне кылып жүрөсүң, деди Личан Дарьяханды дарбазадан бери кейирип. Алым Дарьяхандын үнүн угуп кайра үйгө киргенде, анын артынан Дарьяхан да кирди. Күйүккөндөн энтигип, эки бети албырап, эки көзүнүн алдынан чыпылыктап майда тер чыккан Дарьяхан алымды аман көргөндүгүнө сүйүнгөндөй, «Ой, алым!» деп анын оң колуна сүйөнө кетти. Алымдын кечиккенинен чочулап Анархан Дарьяханды баягы базарга да бардырып келген. Ал базарда эч кимдин жоктугун, алымдын дарексиздигин Дарьяхан айтканда, демек, ал мен жумшаган ишке барган эмес болуу керек. Сен Личандын үйүнө бар, ошол жактан кара. Анда алым жок болсо, барган же барбагандыгын үй бүлөсүнөн сура деп, Анархан Дарьяханды мында жиберген. Ушул убакта кантип коркпой келдиң деп, Жинхуа таң калгандай карады. Дарьяхандын мында келүүсүнө шылтоо Анархандын жумшагандыгы болсо, алымды издеп, анын коркпой жалгыз келишинин себеби алымды чындап сүйгөндүгү эле. Аны коркутпай шер кылган, түн ичинде мында жалгыз келтирип олтурган сүйүүнүн бул күчүн Дарьяхандан башка эч ким билбейт. Анын сүйүп жүргөндүгүн алым сезген да эмес. 2 кадактай эт, 70 мыскалдай май жана 5 кадактай күрүчтү түйгөн түйүнчөгүн Жинхуага кармата, анын кулагына шыбырай. 1 кадак эт, 2 кадак күрүч менен майдын жарымы сиздики. Калганын өзүңүз билип бышырып, эртең сан аркылуу Каныбекке берип коюңуз.
Jinhua макулдугун билдиргендей башын ийкеп, түйүнчөктү алып колтугуна кысканда, үйдүн караңгыраак жагында Санже менен бирге турган Гүлсарахан кучагын жая умтулду. Дарияхан! Гүлсарахан! Көптөн берки көрүшпөгөн эжелүү сиңдилүү эми гана биринчи ирет көрүшкөндөй бирин-бири сыга кучакташты. Бул үйгө киргенде корккон Гүлсарахан эми сүйүнгөнүнө чыдабай ыйлап дагы жиберди. Эми менден коркпойсуңбу кызым? Коркпо. Бул экөө менин кызым. Дагы бир кызым бар. Тиги үчөө менин уулдарым. Жакшы болсоң сен дагы мага кыз болоорсуң деп Jinhua Гүлсарахандын жаагынан сылай эркелетип койду. Бардык байлыгы колунда турган бардарлардай мейримин төгүп, көптөн бери күлбөгөн жүзүнөн күлкүнүн нуру чачып, Jinhua үч кыз менен очок башында тамак жасап отурат. Каныбекти кантип бошотуу жөнүндөгү ойлорун айтышып, тиги караңгы бурчта Даутахун, Ли, Алым үчөө отурушат. Так, Каныбекти бошотуп бер деп Шетайга же Доотайга барып тике сүйлөшө албайбыз. Сүйлөшкөн күндө да биздин айтканыбызды аткарбайт. Аларды ыкка көндүрүш үчүн ошол аркылуу пара берип, Каныбекти бошотушубуз мүмкүн. Мына ушул себептен улам мен Аппак кожо менен тааныштым. Өзүңүзгө гана айта турган сөзүм бар деп Аппак кожого эскерттим. Эгер Аппак кожо ыкка көнсө, ал аркылуу Шаңыя менен таанышып, анан Шаңыяны Шетай Доотайларга карата жумшасамбы дейм. Кана, силер буга эмне дейсиңер деп Алым жанындагы экөөнү карады. Бул оюң бир эсептен туура, Алым. Муну байкаштырып көрүш керек. Түрмөнү бузуп бошотуш биздин колдон келбейт. Баягыдан кийин кайтаруу да күчөп калды. Түрмөнү бузуп кирген күндө да Каныбек байланып турган чынжырлардын айласын кандай кылабыз? Мына ошондуктан Кашкардын чоңдору аркылуу гана чыгарып алышыбыз керек. Эгер башка бирөө карматса же башка бир себеп менен камалса, Каныбекти чыгарып алыш оңой болот эле. Зуннахун каматып отурат. Анын айтканын Кашкардагы чоңдордун эч кимиси буза албайт. Мына чатак ушунда. Каныбектин жакындарын жана аны минип качкан атын табуу. Кайнатасы Айдарбек татканын кадырын алуу үчүн Зуннахунга зор иш. Чоң сыйлык айтып, ар кайда кат жаздырып жибергенин билебиз. Анын бул амалы алдоо. Даутахун айткандай, ак жалды таап берсе Каныбекти бошото. Жок, ат колуна тийгенден кийин Каныбекти өлтүрүп салат деп Ли сөзүн бүтүрө электе, туура, өлтүрүп салат, деди Алым. Ошондуктан өзүңдү алдап жаткан душманды сен да алдашың керек. Эгер алдай албасаң, анда алданасың. Душманга алдануу деген сөз өлүү деген сөз экенин унутууга болбойт. Албетте, бул ойду өзүм ойлоп тапканым жок. Бул ой Мао Вэй Юаныкы. Каныбек жөнүндө акылдашканымда ал мага ушундай кеңеш берген деп Ли өзүнүн кеңешкен адамы Мао Вэй Юаны ашкан акылдуудай сезип, ал адам менен сыймыктангандай тиги экөөнү карай жылмайып койду. Абаса, Ли, ал адам келдиби деп Алым ошол адамды көрүүгө ынтызарлыгын билдиргендей жымырла түштү. Ал өгүнү Үрүмчүгө кеткен. Өзүнүн айтуусуна караганда келер убагы болуп калды деп алда качан өчүп калган кичинекей канжасын Личан соруп койду. Сен Мао Вэй Юан тааныйсыңбы, Алым? Ал алтындай адам. Аны менен акылдашышың керек. Бирок ал киши келгиче мен да бир-эки адам менен акылдашып көрөйүн. Сен, Алым, аңгыча Аппак кожо менен сүйлөшүп көр деп Даутахун эски боз колуна орогон тамекисин алып, жүгөрүнүн сотосуна бармактын башындай кылып жасаган чылымына ширеңкенин чийинен жоонураак куурай түтүктү сайды да, чылымын тамекиден шыкап, от куюп, оозуна суудан ууртап туруп, кымбат баалуу чылымын куркурата тартып туруп, түтүнүн кое бергенде, пилланын сарысындай түйдөктөлүшкөн түтүн үйдүн төбөсүнө карай көтөрүлдү. Ал оозундагы сууну төгүп, бир аз энтиге дем алып, оозунан түрмөктөлүп чыккан түтүндөн улам жайылып баратканын карап турду да, иштин баардыгы менин чылым тартканымдай оңой болсочу деп экөөнү карады. Алар ушуну ээртип дагы бир аз олтурушкандан кийин Jinhuанын буйругу боюнча баардыгы кичинекей столчону тегеректешти. Бирок бул үйдө 3 кичинекей гана олтургуч болгондуктан 3 кыздан бөлөгү жерге олтурушту. Жегиле, балдарым. Башка убактагы жасаган тамагым өзүбүзгө да жетпеген болсо, бүгүнкү жасаган тамагым баардыгыңа жетет. Артып да калат. Менин үйүмдү достор тегеректеп, балдарыма балдар кошулган сайын менин берекеме береке кошулууда. Киши адамгерчиликтүү киши менен киши тура. Мына достор, Jinhua эки колун жая көкүрөгүнө карай сермеп койду. Ал достор деген сөздү достук маанисинде айткан жок, балдарым деген мааниде айтты. Мертинген канаты өсүп, жулунган куйругу жетилип, балдары күндөн күнгө көбөйгөнүнө сөөлөт күткөндөй, анын беттери нурданып, көздөрү жайнап, маңдайынан көрүнгөн көк ала чачтары кичинекей терезеден кирген таңкы жел менен
ойногондой сеңсээлет. Эненин мындай бактылуу көрүнүшүнөн өз энчилерин алышы жатышкандай, балдары ага карап мээримдүү жылмайышат. Келечектин күткөнү алдыларында тургандай болушат. Укмуштан укмуш. Кийинки бөлүмдөрдө